Айыл банк менен иштейт. Ошол банктар аркылуу лизингке тракторларды, дрондорду. Айыл банк катары алсаңар болот. 5 бар сизде. Ооба 6% менен же болсо 9% менен. Эки банк менен иштешип атабыз, РСК банк менен и Айыл банк менен. РСК банк и Айыл банк работают 6% менен. Буну наличие эмес Айыл банктан дагы Через банк аркылуу алсаңыздар болот. Айыл банк, РСК банк 7 жылга чейин 6% менен. Лизингтин шарттары ошо Айыл банк, анан Элдик банк менен иштешебиз. 6% менен 7 жылга берилет. Эң башкы төлөмү канча болуш керек? Өздүк салым 10%дан башталат. Айыл банк аркылуу бересиң. Айыл банк аркылуу, Элдик банк аркылуу беребиз. Условия одинаковые. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мынакей көптөн күтүп Айыл банк тууралуу сиздерге маалымат берели. Анан Айыл банк аркылуу 6% менен, 6% менен. Канча жылга? 7 жылга беришет. 7 жылга беришет. Биринчи төлөмү 10% төлөш керексиңер. Анан тракторду өзүң залогко калтырып койсоңор болот. Агролайф YouTube каналын көрүүчүлөр менен таанышып, учурашпайбыз, анан сөздү уланталы. Белек менин атым, управление лизингадын техникалык колдоо бөлүмүнүн жетекчиси болом. Биз эми бул мероприятие, бул Агро Экспону 2011-жылдан бери ошо Минсельхоз менен чогуу как организатор катары иштеп келатабыз. Өзү деги эле тарыхы, лизингдин тарыхы 2011-жыл башталган Айыл банкта. Андан бери биз ошол 7000ден ашык техниканы тараттык ушул элге. Азыркы учурда 2022-жылдан бери агро техникаларын жеңилдетилген республикалык бюджеттен 6% менен выдавать этип келатабыз лизингти 7 жылга. Первоначальный взнос 10%. Бул аябай жеңилдетилген шартта фермерлерге, анткени бул биринчиден ошол минимальный первоначальный взнос, андан 7 жылга чейин. Анан төлөмдөрү дагы фермерлерге аябай ыңгайлуу. Бул 1 жылда эки эле жолу основной сумманы төлөсө болот. 1 жылда. 1 жылда эки эле жолу. Түшүмгө карата ошол акча булактарын, каражаттарын түшүшүнө жараша эки эле жолу төлөсө болот. Демек ошол 2011-жылдан бери сиздер 7000 кардарга 7000ден ашык техниканы бердик. Бул жерде биз баса белгилегенчү нерсе, бул лизингте биз спецтехниканы беребиз. Малды беребиз, Европадан алып келип. Мал да бересиз? Мал да беребиз. Мал бул ошол Европадан келген малдар азыркы бүгүнкү күнгө 1100дөн ашты баш. Бул Айыл банктын эмне жанагындай симментал породасында уйларды беребиз, бура швицтерди беребиз. Бул мал менен канча болду эмет аткан? Мал менен биз 2016-жылдан бери баштадык. 2016-дан бери өзүбүздүн средства менен берип атканбыз Айыл банктан. Анан 2022-жылы өкмөт дагы кошумча ошол малга деп бөлүп, акча бөлүп, ошол малга дагы кошумча акча бөлдү да. Бул да жеңилдетилген 6% менен, первоначальный взнос 10%, 7 жылга. 7 жылга аябай жакшы да. Бүгүнкү мероприятияга катышып атпайсыңарбы? Бул деген салт болуп калды, эми жылда эле болуп аткан нерсе да. Бул бияга катышып аткан максатыңарды айтып койсоңор да. Бул мероприятие Агроэкспо жыл сайын эле өтүп келатат. Салт болуп калды, сиз айткандай. Бул Агроэкспонун бул өзгөчөлүгү, бул фермерлерге аябай жакшы мүмкүнчүлүк берет да. Анткени жеринен таанышып, ушул жерден биздин жанагы поставщиктерибиз техникалык жактарын көрсөтө алат фермерлергечи. И анан выбор болот. Эң негизгиси бул выбор. Келип, пошупать этип, кармалап көрүп, отуруп, анан ар бир техниканын өзүнүн өзгөчөлүгүн ошол өзүбүздүн жанагы фирмалар, поставщиктер айтып бериши алат да. Бул аябай жакшы нерсе. Консультациясын жакшы толук маалымат кылып беришет. Консультация, техникалык жактан консультациясын берсе, андан чыкканда эле банктар турабыз. Ал жерде уже банктар биздин жанагы государственный проектлер менен өзүбүздүн жанагындай консультациялык иштерибизди жүргүзөбүз да. Айыл банк буга чейин сиздер билгендей эми бизде дагы ограниченный болчу поставщиктерибиз. Европадан келген техникалар Белоруссия, Россия болчу. Азыркы акыркы 3 жыл, 4 жылда бул аябай күч алып келатат, Кытай техникалары. Поставщиктерибиз да көбөйүп атат. Кытай мамлекетинен келген тракторлордун баазы дагы жетиштүү фермерлерге ыңгайлуу болуп атат. Ылайыктуу болуп атат да. Демек, акыркы жылдары Кытай мамлекетинен келген сельхозтехникалар аябай популярдуу болуп атат да. Спросу да жакшы болуп атат. Спросу жакшы болуп атат. Мен ошо Айыл банк тууралуу сурап кетейин дедим беле. Мисалы үчүн азыр көп жылдан бери катышып келатам деп атпайсыңарбы? Келечекке кандай ушундай бир
айыл чарбага кандай салым жасап кантип өнүктүргөнгө жолдорду түзүп атасыздар? Ошол кызык болот да. Аябай жакшы суроо. Биз анткени Айыл банк мына жыл сайын эле ушул техника менен эле ограничение болбойбу. Жакынкы күндөрү жаңы сунуштап атабыз фермерлерге. Мисалы үчүн Кытай мамлекетинен алып келген 6-7 поставщигибиз бар. Ошолор менен Кытай мамлекетинен азыр эми фермерлерге эмне жеңилдетилген кредит керек. Анын үчүн биз ошондой средстваны даярдашыбыз керек. Жеңилдетилген средства. Азыр мамлекеттен эле акчаны күтө бербей, ошол эме Кытай мамлекетинен азыр өздөрү биздин поставщиктерибиз ошол уровеньге чыгып калды. Объему да чоң аябай. Кытай мамлекетинен ошол фонддорду түзүп, чогуу субсидировать этип берген фермерлерге. Допустим, биз банк өзүбүз 16 же 14% менен берсек, анын жарымын Кытай мамлекети ошол техникаларды саткан үчүн субсидировать этип берсе, бул фермерлердин чөнтөгүнө аябай жакшы болот да. Азыр ошол механизмди иштетип атабыз. Андан тышкары жанагы мал жаатындагы лизингти да өнүктүрөлү атабыз да. Анткени биздин республикадагы малдын именно породистий жагына көбүрөөк ыктайлы деп. Сандан сапатка өтөлү деген нерсени биз да колдонуп атабыз да. 1000ден ашык баш айтып кеттим жана 1000ден ашык баш ошол эле симментал бураш чибистерди алып келип атабыз. Баазы кымбат, бирок ошол жерде деле бирок сапаты аябай жакшы. Сүттү көп берет. Андан тышкары биздин уйлардын баарын страховать этебиз. Камсыздандырат. Страховой компаниялар менен иштейбиз. Өлүп калса, ооруп өлүп кала турган болсо, жардам улап кетсе, бүт страховой компания камсыздап берет. Маалымат катары дыйкандарга бир маалымат таратып эметкен иш-чаралар кандай болот? Эми азыр бизде бул ушундай эле иш-чаралар, мисалы үчүн жергиликтүү мондай областтарда дагы жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз. Айыл банк өзүбүз дагы. Буга чейин 2016-жылдары Караколдо, Таласта ушундай агро региондордо өткөргөнбүз да, именно Айыл банктын инициативасы менен. Эми ошону да кайра жандандырып, жаңы мүмкүнчүлүк түзөлүп атабыз да. Андан тышкары эми бул реклама деген эми бардыгы эле азыр көбү онлайн болуп калбады. Ошол жаатында аябай жакшы. Жакшы маалыматтар жакшы таралып атат, Азыр көптөгөн дыйкандар эмелер кетип калып атпайбы, чет мамлекеттергечи миграция болуп. Ушу сиз көп жылдан бери иштеп атыптырсыз. Айыл банкта көп статистикаларыңар бар туурабы? Жаштарды кантип айыл чарбага кызыктырсак болот? Ушундай бир жакшы жол. Аябай жакшы суроо. Биз быйыл мисалы үчүн 2019-20-жылдан бери биз Россияга барып, жанагы чемпионат по пахоте деп коет булар. Жанагы айдоодун, соконун бул чемпионатын өткөрөт. Бул мировой деңгээлде да буга чейин Европада жүргүзүлүп келген экен. Буга азыр 2 жыл катары менен биз 3 жыл катары менен барып катышып келдик. Ошол эмеге Питерге, Казаньга барып катышып келдик. Азыр көрүп, ошону биз мамлекет ушул эмеден иш-чараны ушул өзүбүздөн өткөрөлү деп атабыз, Айыл банкчы. Бул нерсе биринчиден механизатор жаштарды ошол сиз айткандай эң туура айтып атасыз. Механизаторлорго айыл чарба техникаларына кызыктырууну жогорулатышыбыз керек болуп атат. Анан ошол чемпионатты өткөрсөк, Кудай буйрса жазгыга деп пландап атабыз. 2025-жылга деп ойлойм. Демек, ошол чакырып кетели, жаштар катышса болот экен да ошол чемпионаттарга. Обязательно. Бул чемпионатта техникалардын өзгөчөлүктөрү, андан тышкары эми конкурс, анан механизацияга аябай эми жаштарды тартпасак, сиз айткандай көбү чет жерге, анан программирование, экономист, юристибиз эле көбөйүп кетпеди. Азыр эми айыл чарбасына тартканга туура келип атат. Туура келет экен. Эң көп азыр мисалы үчүн механизатор, кыйын механизатор, же болбосо мындай водительдерди табыш, азыр спецтехникаларга водительдерди табыш аябай оор болуп атат азыр. Адис жок, дефицит. И азыр алардын дагы айлык маяназы аябай конкурентоспособный да.